Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Мына биз азыр Ысык Көл областынын Ананева айыл өкмөтүндө турабыз. Ошол могу лесхоздун жерине келгенбиз. Атайын мына эжебиз бир нече жолу ошо НАКСка, Народный антикоррупционный союз, коррупцияга каршы элдик биримдикке келип бир нече жолу арыздарын берип, булардын барбаган жери калбаптыр. Барып кайрылдыңыздар эже. Бүт жерге кайрылдык. Кайрылып, ошолдон майнап чыкпагандыктан акыры ушул бизден үмүт кылып келип, ушул жеринен тартып, ошол акыйкаттыкты могу коомчулукка чыгарып бериңиздер деп атайын суранып келишиптир. Мына өз көзүбүз менен көрөлү деп келдик. Мына ушул жерде көп жылдан бери иштеген аксакалдар да бар экен. Азыр угушубузга караганда Тайырбек Сарпашев ушул жерде мыйзамсыз келип алып алган дейт да. Эми мен билишимче Тайырбек Сарпашев өзү тиги Токтогулдан болот, Ооба, Токтогулдан. Анан өткөндө жерлер боюнча дагы ошол Финполицияда суралып атты эле. Анан мен Тайырбек Сарпашевди мындай бир жакын болбосо дагы тааныштыгыбыз бар. Тайырбек байке көрүп аткан болсо, туугандар көрүп аткан болсо, колдон келишимче эми сөзсүз эле ушинтип бири-бирибизге иш козготуп, анан артыбыздан неме кылбай эле ушуну келип туруп ошол лесхозго кайрадан адам элдерге, карапайым элдин пайдасына кылып чечип берип коюш керек да. Мен бул адамгерчилик менен суранып атабыз да, ушул бул эл деле айтып атат, бизге деле аны иш козготуп, анан мыйзам талабында талап кылбайбыз деп атат. Ушуну мурун кетирген кемчилиги болсо оңдоп кайрадан коюп койсун деп, керек болсо документтер да бар экен, ордуна коюлсун деген. Биз 2017-жылы ушул жер эметилип калды да, кишилер келип эле уже айдап баштады. Анан биз вопрос поднимать этип, айыл өкмөтү болуп, письменном виде обратились лесхозго. Пока биздин дагы Боченде аэродромдун 29 жери бар болчу, ошонун 7 гектарын таппай атканбыз да. Анан биз деген кат жазып туруп кирдик. Кирип приостановить пока до выяснения деп баштадык. Десек деген эбе деп айткан жок да. Эчтеке выяснение кылган жок. Биз 14 күн күттүк. Андан кийин дагы бир жолу депутаттар менен бардык. Ошол убакта азыр ал киши эмеде Караколдо лесхоздун директору болуп иштеп атат. Мукамбетов ошондо эле сиз кирбей эле коюңуз, мен сиз менен сүйлөшпөйм деди. Мен ал киши менен даже мурун саламдашчу эмесмин, сөздү ачыгы. Мен ал кишини даже билген эмесмин. Анан дегенден кийин биздин лесхоздун жерине өзлөрү деген морекинде столбиктерди коюп туруп. Анан ошондо мен минтип айтышты да. Сиз деген алыңыз, могу деген сиздики эмес, бул деген айрып эмен жери, лесхоздун жери деди. Ооба. Чек коюп олуптур да. Ооба, чек кой. Анан дегенде мен возмущаться эте баштадым. Кандайча бул деген аэродромдун жери болчу деп. Дегенден кийин мен мурун аэродромдо иштеген кишилердин бүт баарын 70-80ге келген орус кишилер ушул жерде. Бүт баарына мен кагаз чогулта баштадым. Может быть, в самом деле биз ошиблись депчи. Анан дегенден кийин мен минтип айтып, бүт баарын чогултуп, выяснить эте баштадым. Бул кайсы аэродром жер экен. Рустамовка да жаздык. Рустамовка жаздык, облачка жаздык, районго жаздык. Ошолордон келген каттардын бүт баары мынакей турат. Менин арызымды карап туруп, Бишкектен комиссия келип туруп, лесхозго эч кандай конкурсный основание берилбептир. Конкурсный основание болгон эмес деп туруп, мынакей кагаздар турат, колунда бүт баары келген каттар турат. И плюс ошол жерден алар минтип айткан. Мурун кандай болсо 30 гектар, ошо боюнча ошол калыбына келтирип койгула деген мынакей эмелер да бар, кагаздары да бар. Аны карабастан азыркыга чейин мынакей өзүңөр көрүп атасыңар. Кимге жете өгүздүк, жаргылчактык, улан деген балага оформить этип договорду. Өзү мынакей Сарпашев. Менин даже дисктерим бар, мен силерге берген дисктер. Сарпашев өзү басып, жүрүп, келгендердин бүт баары, машина номер, бүт баары бар. Азыр любой Ананеванын кишине сурасаңар, кимдики десе Сарпашевдики айтып берет. Эгер кийин ушченге алма отургузуп атканда, эмеден областной телевидениеден киши чакырып, могул жер каралбай калган, таштак жер болчу, биз өздөштүрүп атабыз деп, уялбай азыркы иштеп турган директор интервью бериптир да. Мынакей ушул жерде могу киши 50 жыл иштеген, ушул кишиден интервью алсаңар болот. Ананеванын лесхозу. Азыр Ананеванын лесхоздун директору, азыр ал кезде зам. Эми мындай кылалы, ошол. Сиз канча жылдан бери биякта аксакал, көп жылдан бери? Мен 62-жылдан 2014-жылга чейин сөйлөшкөн иштедим. Так, эме да. Анан ушул жердечи аксакал, эме бар беле, могу жер таштак жер беле, каралбай калды. Таштак эмес, эң сонун буудай. Буудай, арпа, бедесе жүргөн жер сонун. Сонун жерди алып туруп эле анан азыр шылтоосу жок таштак болчу. Таштак болчу да. Таштак. Мен таштак эле жер болчу. Кырчы деген айтат. Эми сиз аксакал катары айтыңызчы, аксакалдар калп айтпайт, чын айтат. Ушул жерде мыйзамсыз салып алганбы ушул жерде?
мыйзамсыз болуш керек. Мыйзамсыз. Анткени сиз билбейт экенсиз да, бул боюнча информацияңыз жок. Бирок ушул жер жарактуу эле сонун жер болчу. Эң сонун жер болгон. Болду бизге ошол. Абдан сонун жерде жер. Так, сиздер эмне айта аласыздар ушул боюнча? Мына бияка эме кылсын. Мен деле лесхоз тракторист болуп иштегем, өзүм лично айдагам биякта. Айдап жүрчүмүн. Жакшынакай эле жер болчу. Арпа, беде, чөп өстүрчүбүз. Картошка да сепчүбүз. Жакшы эле иштетилген жер болчу. Таштак жер эмес. Ошо таштак жок. Эме эже айтып атат, бул лесхоз боюнча дагы лесхоздун Бишкектеги дагы кеңсесине барып турсуздар, Биякта эмес. Лесхозго мурун Рустамовго баргам, Рустамов. Жок, азыр жок да ушул сотолуп кеткен деп атат. Азыр кимге баргам? Динара Кутмановага барып, уже 14 күн уже ответин бериш керек. Динара Кутмановага барып болгон 28 баракты таштап, дисктердин бүт барын таштап кеткем. Кандай ответ экенин билбейм, көрөбүз. Эмеже мындай кылалы, мен Динара Кутманова деп атпайсызбы? Динара эжени жакшы тааныйм. Биз убагында ошо экология боюнча, кумтөр боюнча ошо оппозицияда чогуу жүргөнбүз. Эгерде ошо Динара эже буну мен ойлойм, мыйзамдын негизинде боло турган болсо, бардыгы мыйзамдуу болсо, ал Динара эже мыйзамды бузбайт, ал мыйзамды аябай бекем сактаган айым. Ошондуктан Динара эже буюрса чечет деген ойдобуз. Муну оң тарабына чечилет. Муну лесхоз өзүнүкүн алыш керек экен да, мындайча айтканда. Сиздердин оюңуздар боюнча лесхоз өзүнүкүн жана сарпашып алып алган жерди лесхоз өзүнө кайтарып алыш керек экен, Эми мындай болуп атат да, биздин өзүбүздүн жаштарга жер жок, Ананьевадачы. Например, лесхоздун жери эми Америкадан же Германиядан алып келип коюп койгон эмес да. Бул негизи государственная земля деп аталат да. Эми ушул 30 гектарды на конкурсный основание ушул биздин айылга айтып, эгерде алдары келбей, жок, биз иштете албайбыз десе, андан кийин анан сырттан келген кишилер алса, пожалуйста. Мыйзамсыз сүйлөшүү жол менен алып алыптырдан да сиздер. Булар деген эч кандай конкурсный основание жок. Мынакей азыр барып контордон барып документтерин көрөсүңөр, алар эмне деп айтат, мына менин колумда. Эч кандай конкурсный основание болгон эмес, комиссия келип текшерген. Мен бир эмес канча жолго, мен областнойго дагы, районный прокуратурага жазсам, алардан бүт бар, мынакей колдорунда кагаздар бар. Биз текшерип атабыз, текшерелде уже канча жыл болду. Мен быйыл эмне себептен силерге кайрылып атам? Быйыл уже власть поменялась. Буга чейин эч кимге канча жолу барып, кайсы тешке барсаң дагы эч кандай тыянак чыккан эмес. Мен ошон үчүн үмүттөнүп туруп анан мен сиздерден суранып атам. Лесхоздун жанагы иштеп жүргөн азыркы директору, старший лесничий, жанагы профсоюзда иштегендер канча жолу издеваться этип, мен эгерде болбосо мен буларга даже тийбейт болчумун. Мадемик салпаш эмес, Путинге да берип салсын. Бирок то, что мне обидно, что биздин өзүбүздүн Ананьеванын жаштарынын жер көбөйбөйт, адам көбөйүп атат. Эмне үчүн ошолорго 5 гектардан бөлүп берген эмелер жок? Бөлүп берген эмес. Эмне себептен биздин биринчи Ананьеванын элдерине кайрылып, конкурс на основании берип атабыз деп туруп, эмне үчүн бир жолу кулактандырып берген эмес? Булар жең ичинен берип туруп, эч ким эчтеке уккан эмес. Мына иштеп жүргөн барам алдыра. Ооба. Эми мына туугандар дагы бир жолу айтып кетейин, мына Сарпашев Тайырбек мырза өткөндө элдин жерин кайра кайтарып берди. Ошол Токтогул өзү жашаган аймактагы алган жерлерин, мыйзамсыз алган жерлерин кайрадан кайтарып берип атат да. Эми Кудайым буйрса бул жериңерди дагы кайтарып берип, кайрадан жана сиз айткандай мыйзамдуу мондай конкурстарды кылып, ошонун негизинде ошо элге чыгарсын деп атыптырсыздар да. Ошол талабыңыздарды аткартканга карапайым элдин үнүн биз жеткизгенге аракет кылалы. Азыр тиги документтерин бириши да көрө кетелик, ошо лесхозго барып, жүрүп атайын барып көрүп кетелик. Бул жерде астыбызда үйлүш жерлерибиз бар. Сугара албай атабыз. Өтө албай атасыңар. Бояктын баарын тоороп салыптыр, арыктарды тазалай албай атабыз, суу өтпөй калды.